Саламатсыңарбы? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы топономика илими. Сабагыбыздын максаты: окуучулар топонимика илиминин максаттары жана милдеттери боюнча түшүнүк алышат. Балдар, бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндөгү күтүлчү натыйжа өлкөбүздөгү жана айлана чөйрөбүздөгү жер суу аттарынын келип чыгыш себептерин анализдөөдө бир катар өз алдыңарча аракет кылып жана кызыгууларыңар артат. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндөгү жаңы термин жана жаңы тема бул топономика болуп атат. Алгач биз топономика термининин маанисин чечмелеп алсак. Топономика грек сөзүнөн келип чыккан. Топос жер, онима аты, аталышы деген түшүнүктү берет. Демек, тарых илиминин бир бөлүгүн түзгөн топономика илими жер суу аталыштарынын келип чыгышынын тарыхый себептерин изилдеген илим болуп саналат. Топономика илими ич-ара бөлүктөргө бөлүнүп кетет. Алар жөнүндө сөз кылсак: астионим, гидроним, дремоним, годоним, айконим. Анда сөзүбүздү топонимика илиминин бир бөлүгүн түзгөн астионим жөнүндө сөз кылалык. Астионим дүйнө жүзүндөгү шаарлардын аталыштары жөнүндөгү илим болуп саналат. Атап айтканда, Кыргызстандын борбору Бишкек шаары, Америка Кошмо Штаттарынын борбору Вашингтон шаары жана ошондой эле түштүк чыгыш Азияда жайгашкан Сингапур шаары, Америка Кошмо Штатындагы көк мелжиген имараттары менен белгилүү болгон Нью-Йорк шаары. Демек, астионим дүйнө жүзүндөгү шаарлардын аталыштарынын келип чыгышынын себептерин изилдөөчү топономика илиминин бир бөлүгү болуп саналат. Гидроним жер планетасындагы суу объектилеринин географиялык аталыштарынын себептерин, анын тарыхын изилдейт. Атап айтканда, деңиздердин, көлдөрдүн, океандардын, саздардын жана сазга айланган жерлердин. Андан кийинки биз сөз кыла турган топономика илиминин бир бөлүгү дремоним болуп саналат. Дремоним илими токой аталыштарынын келип чыгышынын тарыхын, анын себептерин анализдеп, бүгүнкү күндө биздин муунга жана бизден кийинкилерге чейин токой аталыштары жөнүндөгү маалыматтарды жеткизет. Годоним бул калктуу конуштардагы көчөлөрдүн жана жолдордун аталыштары жөнүндө сөз кылат. Атап айтканда, Бишкек шаарындагы Москва көчөсү, Шабдан Баатыр көчөсүнүн аталышы жөнүндө бир аз кыскача тарыхына токтоло кетсек, бул киши Чүй районунун 11 жылгы айылында 1839 жылы туулган. Учурундагы саясий жана коомдук ишмер. Кийинки көчөнүн аталышына токтолсок, Манас проспектиси деп турат. Манас проспектиси өзүңөргө белгилүү болгондой, биздин борбор шаарыбыз Бишкектеги эң чоң көчөлөрдүн бирине ыйгарылган. Манас эпосу бул кыргыз элинин баатырдык эпосу. Бул жерде биздин ата бабаларыбыздын басып өткөн тарыхый жолун чагылдырган эпикалык чыгарма болуп эсептелет. Дүйнө жүзүндө Манас эпосуна тең келе турган бир дагы эпос жок. Жалпы көлөмү жөнүндө сөз кылсак, 500.553 ырсабынан турат. Манас эпосу кыргыз элинин дүйнөлүк маданият казынасына кошкон эң чоң зор салым болуп эсептелет. Андан кийинки биз сөз кыла турган көчө Горький көчөсү деп турат балдар. Бул Максим Горький жөнүндө сөз болуп аткандыгы баарыңарга белгилүү болсо керек. Максим Горький бул дүйнө жүзүнө белгилүү болгон орус жазуучусу жана драматург болуп саналат. Бул адамдын демилгеси менен Советтер Союзунун мезгилинде эң биринчи жолу жазуучулар союзу уюшулган. Демек балдар, өзүңөр байкагандай, топонимика илиминин бир бөлүгү годоним калктуу конуштардагы көчөлөрдүн жана жолдордун аталышынын себептерин изилдээрин силер таасын түшүндүңөр деп ойлойм.
Андан кийинки биз сөз кыла турган топонимик элеминин bir bölügü ойконим. Бул калктуу конуштардын аталыштарынын себебин изилдейт. Атап айтканда, Талас шаары, Ош шаары. Демек балдар, ойконим калктуу конуштардын аталыштары жөнүндөгү алардын себептерин изилдей турган топонимик элеминин bir bölügü экенин түшүндүк алдыңар. Ушуну менен сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Азыр эми үй тапшырмасына көңүлүңөрдү бурамын. Үйгө тапшырма. Биринчи суроо. Австралия материгинин аталышын топонимик элеминин кайсы бөлүгү изилдейт? Экинчи суроо. Гидронимге жана айконимге байланыштуу болгон тарыхый окуялар жөнүндө мисал келтиргиле. Ушуну менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Эмки сабагыбыздан жолугушканча саламатта калгыла.